Такси жумуш болуп атабы деген суроого жооп берейин. Instagram жабылат, YouTube жабылат деп атат. Бирок мен оюм боюнча жабылбайт болуш керек алар. Россияга келем деп пландаштырып атсаңыздар, жакшылап ойлонуп көргүлө, балким Кыргызстандан деле иш кылсаңыздар болоттур, же балким Россияга. Ассаламу алейкум достор, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен. Мана ден соктарыңыздар, иштериңиздер жакшыбы? Алла калдар. Акыркы учурларга байланыштуу, азыр дүйнөдө Россияда болуп жаткан маселелерге байланыштуу менден көбү сурап атышат, особенно чет өлкөдө жашагандар, то есть Кыргызстандагылар өткөндө бир сыйра шок болуп, ошол тарады. Азыр Кудайга шүгүр, кичине тынчып калды. Адамдар өз-өзүнө келип, өткөндө ызы чолуп, конец свет болуп кетти, эмне болуп кетти деп баардыгыбыз мындай паника болуп, шок болгонбуз бир сыйра. Айта турган сөзүм кыскасы, такси жумуш болуп атабы деген суроого жооп берейин. Ооба, болуп атат. Заказдар мурдакыдай көп эмес. Бирок Казакстан болуп атат. Азырынча пока жумуш бар, иштесе болот. Достор, сиздерге стоону реклама кылып кетем. Бул жакта замена масла бар. Азыр акция болуп атат. Каждый 6-чы замена масла бекер. Эгерде сиздерде Kia Rio же Solaris болсо, замена масла 2000 рубльдан өйдө болот. Polo же Rapid болсо 2500 рубльдан өйдө. Ремонт кузов, восстановление геометрии, покраска кузова, ремонт ходовой части, ремонт двигателя, тонировка. Бизди айтсаңыздар 10% скидка кылып берет, сапаттуу, жакшы оңдоп берет. Достор, бизге эң жаккан жери могул жакта фруктовый чай бар экен. Ушул фруктовый чайды азыр ичебиз. Сон чай. Бирок эгерде Россияга келем деп пландаштырып атсаңыздар, жакшылап ойлонуп көргүлө, балким Кыргызстандан деле иш кылсаңыздар болоттур, же балким Россияга эмес, балким бөлөк жактарга келгенге, барганга аракет кылып көрөт болушуңуздар керек. Европага же Канадага же Америкага же немегечи, бөлөк өлкөгө, Россиядан бөлөк. Анткени эмне үчүн? Анткени бул жакта жумуш бар негизи, бирок рубль өтө түшүп кетти. Мисалы, мурда 1000 рубль салсак 1100, 1200 сом болсо, азыр мисалы 1000 рубль 800 сом болуп атат, туурабы? 700-800 сом болуп атат, ар кандай болуп. Доллардын курсу болсо 140-150гө чейин чыгып кетип атат. Анан ошого байланыштуу азыр бул жакка келбей эле койгон жакшы. Анткени дагы бир себеп бар. Заводдор жабылып атат, немелер, ишканалар жабылып атат, чет өлкөлүкчү. Ошол себептен дагы көп рабочий месталар жок болуп калды, заводдор токтоп, ал жакта иштеген адамдар жумушу жок калышат. Ошондуктан бул жакта кризис башталышы мүмкүн. Ал мисалы, эгерде адамдардын акчасы жок болуп, рубль түшүп калганына байланыштуу көп адамдар мисалы экономить этип, такси менен жүрбөй калышы мүмкүн, метро менен жүрүпчү. Анан жумуш жок болуп, бөлөк мисалы таксиге эң эле оңой жумушка киргенде эң эле оңой жумуш такси да. Анткени диплом кереги жок, права керек, машинаны айдаганды билесиң, мындай более-менее адекватно айдай аласың, адамдар менен сүйлөшө аласың, ошол эле требует эткен жумуш булчу. А зарплатасы болсо мындай беркиндей профессиональный жанакы, то есть специалисттердики менен барабар болуп атпайбы? Диплом алган, жогорку билими бар адамдардыкына почти тең келсе болот да. Эми иштеген адамдын иштегенине жараша, тажрыйбасына, опытына жараша, жөндөмүнө жараша дегендей. Анан ошого байланыштуу көп эле мисалы жана завод-поводдо иштеп, жанагындай жумуштарда иштеп, анан жумушу жок калгандар чет өлкөгө кетишет, болбосо бул жакта эле калып, семьясы бар болсо, кредити бар болсо, ипотекасы бар болсо, таксиге жумушка киришет. И соответственно алардын мисалы российский паспорт болсо, биз уже кандай десем, второстепенный болуп калабыз. Бизди деле жумуштан ыргытышы мүмкүн. Ошого байланыштуу, ошо эгерде мүмкүнчүлүк болсо, Россияга келбей, бөлөк өлкөгө барганга аракет кылууга, ошону айтайын деген. Экинчи маселе, эгерде бул жакта болсоңор, мисалы, эгерде гарантированно Кыргызстанга барганда планыңар бар болсо, иштеп кетем деген неме какой-то бир подушка безопасности мындай чогултуп койгон акчаңар бар болсо, смело бара берсеңер болот. Анан эгерде эч кандай планыңар жок болсо, кандай кылам, жумуш издешим керек, жумуш табышым керек деген ошондой сомнение болсо, лучше барып не кыласыңар Кыргызстанга. Ал жакта бул жактагыдай эле обстановка болот. Ал жакта деле доллар кымбаттады, ал жакта деле сом түштү. Анткени Россиянын экономикасы менен Кыргызстандын экономикасы өкө тыгыз байланыштуу. Биздин эң чоң партнерлорубуз, мисалы Кыргыздардын Россия, Казакстан болуп атат. Анан ошон үчүн эгерде бул жакта хуже, бул жакта кыйын болсо, Кыргызстанда деле соответственно кыйын болот. Ошон үчүн Кыргызстанга барбай, лучше бул жактан эле жумушка издеп, аракет кылыш керек, бул жактан эле тытынып. Анан акыркы ситуация боюнча дагы өзүмдүн оюмду айта кетейин. Мисалы согуш болуп атат, туурабы? Украина менен Россия
жакта согуш болуп атат, эми спецоперация. Согуш деп айтканга тыюу салды. Спецоперация болуп атат. Жакшылап ойлонгула, мисалы Путингеби же Америкабы же Россиябы депчи, мисалы биз кыргыз болуп аткандан кийин биз ортодо турабыз, биз нейтральныйбыз да. Анан мисалы Путинди караганда деле бул жакта аныкы деле безвыходный ситуация болуп атат. Мисалы тигиники деле ошондой ситуация. Өзүңөрдү мисалы ордуна коюп көргүлө, тилердин ордуна. Силер андай болсоңор кандай болот элеңер депчи. Маалыматты маалыматты билип билбей эле тигил же бул деп төш каккыла бергендин пайдасы жок. Конечно, эч ким утпайт бул согуштан, бардыгы тең утулат. Анткени көрүп атасыңар, мисалы чет өлкөдө бензиндин баалары кандай болуп атканын. Россиянын ушунча влияниясы бар экен, газ боюнча, бензин боюнча, ушунча, нефть боюнча, то есть аз убакытта эле ушунча кымбаттап кетти бааларычы, күйүүчү майлардын баасы ушунча өсүп кетти. Ошондуктан аларга деле невыгодно бул согуш. Путин деле аябай акылдуу адам, ал деле өзүнүн эмне кылып атканын, кандай жолго барып атканын билет. Конечно, бизге кыйын болот. Орто жолдон биз эле кыйналабыз, албетте. Пландар өлдү, көп жакшы пландар бар эле, өлдү ал пландар. Сабыр кылып эле күтүп туруш керек, чыдап. Анан колуңардан келсе ошо чет тилди үйрөнгөнгө аракет кылгыла. Чет тилде сүйлөп, мисалы көбүрөөк сүйлөп, канча көп возможностьтар бар болсо ошончо гибкий болуп, ошончо мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болот, ошончо эшиктер ачылат. Мисалы орусча менен эле чектеле бербей, бөлөк дагы чет тилдерди да үйрөнүп, мисалы ошондой кылганга уже мүмкүнчүлүк келди окшойт, жашоо мажбурлап атат окшойт, ошондой кылгангачы муктаждык кылып. Вот. Анан жаштарга да айта кетерим, мисалы мына көрүп атасыңарбы, ситуация кандай болуп атат. Мисалы такси жумушу токтоп калышы мүмкүн. Мисалы экономикалык нерсеге эле байланыштуу такси жумушучу, эгерде адамдарда акча жок болуп, мисалы бензин кымбаттап кетсе, адамдарда акча жок болсо эч ким таксиге түшпөй калат. Анан такси жумушу деле өтө мындай востребованный жумуш деп айтыш ооруду азыркы 21-кылымдачы. Ошон үчүн бөлөк кесиптерди үйрөнгүлө, жаштар окугула, билим алгыла, чет тилдерди үйрөнгүлө. Ошону айтарым. Жаш балдар келишет бул жака иштегеним. Конечно, бардыңар тең жыргаганыңардан келген жоксуңар. Эч ким жыргаганынан келбейт Россиягачы. Анан просто эми возможность болсо, мүмкүнчүлүктөр болсо, параллельно деле иштеп деле ошо окуза болот. Айткан оңой, кылган кыйын, конечно, бирок аракет кылса бардыгына жетишсе болот. Анан так дагы главный паниковать этпейли, достор, паниковать этпейли, конец света болбойт. Рызкы берүүчү зат Кудай. Ачкадан эч кимибиз өлбөйбүз. Азыр 21-кылымда андай нерсе болбойт. Кудай сактасын. Главный ден соолук болсо эле бардык нерсе болот. Анан эч мындай паниковать этип, нервничать этип, психовать эткендин кереги жок. Бардыгы өз орду менен болот. Маңдайыбызга жазган нерсени көрөбүз, аракет кылсак, бардыгы болот, Кудай буйрса. Эми азыр всем нелегко дегендейчи. Анан главный тынччылык эле болсун элибизде. Дүйнө жүзүндө согуш болуп кеткен, мисалы Сирияда канча жылдан бери согуш болуп атат, Ливияда канча жылдан бери согуш болуп атат, мисалы туурабы Палестинада, мисалы андай согуштар көп эле болуп атат. Просто бизге мындай сезилбейт да андай нерселерчи, пока нас не коснется дегендей. Ошондой, достор. Оюңарды жазгыла, комментарийни жазгыла бул видеого. Оюңар кандай, силердин кандай ойлойсуңар ушул боюнча, ушул тема боюнча. Анан да айта кетчү нерсе, азырда көп рейдтер болуп, көп проверкалар болот. Анткени бул жакта украиналыктар көп. Анткени ошон үчүн мындай ФСБ иштеп, ГАИлер, DPСтер иштеп, мындай текшерип турушат. Эми Кудай сактасын, ал нерседен мындай жардырып сардыруулар болбойбу деген сыяктуучу. Мисалы өзүңөр деле ой жүгүртүп көрсөңөр, тиги жакта нападение болуп атса, анан кийин бул жактагылар, конечно, патриоттор бар, жардырып берем, тигин түрөм деген ошолорду мындай такалап издеп неметет. Ошон үчүн өтө строгий азыр полицейскийлер, ГАИлер, ДПСниктер. Анткени мындай обстановка ушундай болуп атат. Аларды да туура түшүнүш керек. Алардын жумушу биздин коопсуздугубузду караганга. Ошон үчүн документиңерди тактап жүргүлө, документиңерди дайыма өзүңөр менен чогуу салып жүргүлө, лишний раз көчөгө чыкпай, жумуш үй эле болуп туруш керек. Азыр ситуация ошондой болуп атат. Акчаны да көп коротпой, мындай кандай десем, акчаны да көп коротпой, мындай чогултуш керек. Азыр экономить этиш керек. Продуктылар кымбаттап баштайт. Азыр өзүңөр деле көрүп атасыңар, билип атасыңар. Ошондой, достор, оюңарды жазгыла комментарийге, бул каналга подписацияны баскыла, катталгыла.
дагы ушундай форматтагы видеолор жактыбы, ушундай форматтагы видеолорду тартайынбы, кандай темада видеолорду тартайын, ошол жөнүндө сунуштагыла өзүңөрдүн вариантыңарды, комментарийге жазгыла өзүңөрдүн оюңарды. Блокировкалар боюнча Instagram жабылат, YouTube жабылат деп атат, бирок мен оюм боюнча жабылбайт болуш керек алар. Эгерде жабылса деле ал блокировкаларды кантип неметкенди, как можно их обойти, ошондой жолдору бар. Мисалы ал жолдордун айтсам, мисалы VPN деген нерсе болот. Көп кыргыздар билбейт экен, орустардын бардыгы билет, бардыгы кое алган давно эле, бирок кыргыздардын бири дагы мындай, то есть кыргыздарда аябай редко экен да ошол нерсени билген. Өтө таң калдым. VPN-ди установить эткиле, Play Marketке кирип эле загрузка кылсаңар болот, бесплатныйлар бар, платныйлар бар, ошолорду установка кылып алып, смело кире бергиле Instagramга, YouTubeга. Анан ошол эле. Так, үчүнчүсү, Telegramга өткүлө, тинткиле деп паника кылып атат. Эми аны пока YouTube'ду деле жаппайт болуш керек. Чоң каналдардын эле YouTube'ун жабып коюптур, бирок бизге окшогон майда каналдардын YouTube'ун жаппайт. Ошондой достор. Анан дагы айта турган, так, дагы эмнени айтайын деп атам эле. 2000 years later. Ошо эмки видеолордон көрүшкөнчө аман эсен тургула достор. Кутмандуу, кушак күн каалайм силерге. Жакшы маанай, ден соолук каалайм.